7 апрелдеги элдик толкундоодо өкмөт үйүнүн имараты 225 миллион сомдук чыгымга учураган. Ичинде талкаланбаган бөлмө сынбаган эмерек калган эмес. Бирок ак үйдү калыбына келтирүү иштерине анчалык чоң каражат кетпейт дешет адистер. Толугу менен оңдоп түзөөгө болгону 40 миллион сом сарпталмакчы. Отурумдук өкмөт мунун 25 миллион сомун бөлүп берип, азыр тиешелүү оңдоолор жүргүзүлүп жатат. Өкмөт үйүн калыбына келтирүү иштери 25-июлга чейин аягына чыгуусу керек. Анын үстүндө иштеген жумушчу топ имараттын кайсы бир жерин же бөлмөсүн өзгөртүп, башкача кылып курууну болжогон жок. Эски ак үйдүн имараты кандай болсо, ошол эле калыбында оңдолуп түзөлмөкчү. Биздин комиссия иштеп туруп, анан ушул жерде болгон кабинеттердин баардыгын тең талкуулабай, ошол эле бойдон калыптандыруу, калыбына келтирүү ишин жүргүзүп, дагы бир эшигин дагы бузбай ошол бойдон калтыралык деген чечимге келдик да. Себеби билесиңерде, коридордун баардыгы тең жанагы сары таш менен жасалган да. Аны сындырса, анда баарын тең алыш керек болот да. Өкмөт үйүн оңдоодо бир гана жаңылык бар. Ал мекеменин 3-кабатында жайгашкан чоң залды парламенттик жыйындарды өткөрүүгө ылайыктап берүү. Өкмөт үйүндөгү дал ушул залда мамлекеттик деңгээлдеги маанилүү иш-чаралар өтүп турчу. 7 апрелдеги элдик толкундоодо бул залдагы өрттүн кесепеттеринен жабыр тарткан. Эми жогорку кеңеш башкаруу тутумунда ордолуу орунга ээ болгондугуна байланыштуу бул жай толугу менен өзгөртүлүп, парламенттик жыйындарды өткөрүүгө ыңгайланат. Бул зал башында 650 адамга негизделип курулса, эми 360 орунга ылайыкталып оңдолот. Мында эл өкүлдөрүнүн иштешине бардык шарттар түзүлүп берилмекчи. Буга жалпысынан 1,5 миллион сомдон ашуун акча каражаты сарпталат. Бу жерде шарттуу түрдө 5 орун каралган. Спикер, анан 4 замы деп койгонбуз. Мүмкүн 3 орун басары болот. Азыр билбейбиз. Бул жерде өкмөттүн мүчөлөрү отура турган жай 14 орун каралган. Бул жерде да 14 орун. Эми бу жерге башка кишилерди да чакырыш мүмкүн. Келечектеги президенттин аппаратынын мүчөлөрү да келиши мүмкүн да бу жерге. Чечим боюнча өлкө башчысы мурдагыдай эле ак үйдүн 7-кабатынын күнчыгыш тарабында отурат. Апрелде жараксыз болуп жабыркаган мамлекет башчысынын иш бөлмөсү оңдолуп, азыр болочок президентти күтүп турган чагы. Могулардын баардыгын талкууланган эле. Билесиңер, булар мынау мебелдин астынын бүт баарын тең кайра реставрация кылып, уже так бүтүштү. Мына паркет боюнча азыр айтып атышат, ичине дагы бир жолу шлифовка жасаш керек деп. Мен ойлоп атам, кереги жок деп. Себеби биз уже мунун баарын красить бүттүк, баары даяр. Эмки өлкө башчысы экс-президенттин тушундагыдай 7-кабатты толугу менен ээлеп отурбайт. Тактап айтканда, анын батыш тарабы азыр парламенттин төрагасына ылайыкталып жасалууда. Эгемендүүлүктү алгандан кийин бу жерде премьер-министр отуруп калды да. Ошондон бери эле премьер-министр отуруп келген. Акыркы премьер-министр Данияр Үсөнов болгон да. Эми бүгүнкү күндөн тартып, эгер жанагы декрет кабыл алынса, референдум өтсө, Кудай жалгап, анда бул жерде спикер отурат. Апрель окуясында өкмөт үйүнүн 6-кабаты катуу жабыркаган. Андыктан оңдоп түзөө иштери эми деле кыйынчылык жаратууда. Мурун бул жерде секретариаттын кызматкерлери отурушчу. Өрүс Симеталиева, Сайфудин Мурзаев, ЛТР жаңылыктары.